Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Мен Али Жошкунов 2008-де жер алганбыз. Айыл өкмөтүнөн үлүшкө берилген жерлер. Буну мошенниктер басып алып, Айсейтова деген мошенник сатып алып, басып алып, сатып жиберген. Сатып жиберип, 1 гектар 7 сотканы сатып жиберип, төлөп берем деп төлөмөй качып кеткен. Сол бойман тергөө ишчилерине бергенбиз, тергөө иштери жүрмөйт. Президентке жазганбыз. Президенттен кат келген. Булардын жерлерин кайтарып бериңдер деп. Onu da аткармай, неге де жибергенбиз. ГКМКга 2 рет жазып, ГКМКдан келип, ГКМК чакырып, сокул корунда үлүш жерлерин кайтарып берсин деп, булардын үлүш жерлерин кайтарып бермей, осымен 1 жылдан башы болса 10 жыл болуп келатат. Иштерimiz жүрмөйт. Тергөө иштери карамайт. Бизди ары бери тепкилеп жиберет. Кайта барсак бизди сабайт, кайта сөгүп бизди кайта жиберет. Сендер неге заявление жазасыңдар бул мошенниктерге деп, бизди кайта сөгөт. Иштерimiz эч көрмөй катат. Бул Сокулкор районунда эч бир неге бизнеске айландырбаган булар. Эчтенке иштемейт. Бул иштерди көтөрмөйт, бизди карамайт биздердин иштерибизге. Булар менен биз ыраазы эмеспиз. Биздин иштерибизде жогорудагылар бул ишке карасын деп суранып атабыз. Жогорку президент кайттан бул иштерди кайтарып атабыз, кайрылып атабыз, бизге иштерибизди карасын. Биз жаман кыйналдык.